Урматтуу мусулман бир тууган, өткөндө мечитте жамаат кайтып бердим. Bir күн баамдаттын, эртеңки намаздын жамаат менен окулган фазилети жөнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ман салла субха, кимде ким эртеңки намазды окуса бил жамаат менен окуса дейт. Фахуа фи зимматиллах. Эртеңки намазды жамаат менен окуган адам Алланын кароосунда дейт. Алланын коргоосунда дейт. Алланын кепилдигинде дейт. Мектептеги мугалим биринчи, экинчи класстын балдарына эртеңки намаз жөнүндө, пайгамбар канча буга кызыкканы жөнүндө айткан кезде баланын ушундай жүргөндүктөрү ташкындап, иманы толуп, кичинекей балагатка жете элек бала бүгүндөн баштап Кудайым буйрса мен баамдат намазына барам жамаатка деп үйгө келет. Бирок кантип барат? Ата баамдатка барбайт, эне баамдатка турбайт. Кантип барам дейт да? Будильник коюп ага да ишене албайт. Уктап калбайын дейт, аракет кылат. Уктабастан таң казанды күтөт. Bir vakta hayya ala salah, namazga kelgile, hayya alal falah, uykudan kutuludan, dünya azabından kutuluğa kelgile. As-salatu hayrun minan nawm. Namaz uykudan jakşı degen kezde bala ordundan ırgıp turat da, keçegi ustasım aytkan soğukko jetem, Allah'ın korgoosuna koşulam deyt da, eşikке çıksa eşik kapkaranга. Mechitти көздөй бара албайт. Эмне кылат байкуш жаш бала коркот. Мечит алысыраак. Ойлонуп эшикте турса, таягын таянган аксакал тыкылдап келе жатат. Ох, Кудайыма шүгүр дейт. Караса, классташы Ахматтын чоң атасы. Акырын чалдын аркасынан ээрчип алат. Чалга көрүнбөйт. Атам айтып койбосун. Мени атам да намаздан тосуп койбосун деп. Аксакалдын артынан аракет кылып жашынып, мечитке жетет, намазын окуйт. Кайра намаздан кийин аксакалдын чыгышын күтүп, аксакалдын артынан үйгө келет да, кайра акырын жайына жатып алат. Ушинтип күндөр өтөт, айлар өтөт. Bir күн түшкү тамакты жеп, үй бүлөсү ата энеси менен отурган кезде бул жаш баланын атын Мухаммад деп коелу, Мухаммадтын кулагына суук кабар угулат. Ахматтын чоң атасы каза болуп турду. Жаш бала жеген тамагын коюп, ботодой боздоп ыйлап баштайт. Атасы бала эмне үчүн ыйлайсың? Сенин досуң беле, бирге ойной беле. Бул чал болсо, тайтаң болбосо, чоң атаң болбосо. Ахматтын чоң атасыга мынча ыйлайсың дейт. Бала карап көз жашын артып артпастан, Ахматтын чоң атасы эмес, ата сен өлсөң болмок дейт. Ата Ахматтын чоң атасы эмес, сен өлгөндө дагы жакшыраак болмок дейт. Бала эмне деп жатасың? Өз атаңдан башка бирөөдүн чоң атасын. Сырын сурайт, бала эмне үчүн мындай дейсиң? Себеп мен Ахматтын чоң атасы менен эртеңки намазга барчумун. Эми кимдин артынан барам дейт. Эми кимди ээрчип намазга барам дейт. Ал кезде атасында жүрөгүнө бир канжар сайылгандай. Сен ата болуп баамдатка барбасаң, энем эртеңки намазга турбаса, мен ким менен барам? Ким мени мечитке алып барат? Баласын бекем кучактап, балам, бүгүндөн баштап мени менен барасың. Атасынын, үй бүлөнүн, эжесинин, инилеринин хидаят жолуна, баамдатты каза кылбастан туруп, намаз окуусуна, ошол эле кезде атасынын жамаатка келүүсүнө бала себеп болот. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадиси жөнөкөй хадис эмес. Bir күн мугалим ошондой жаш балдарды катар тургузуп коюп, арабтарда мындай колуңду туп дейт да, баягы эме менен колго уруп баштайт, таягы менен. Жаза берем деп башка кылып. Бул жигитке келип, Мухаммадка келип, колуң тос урам дейт. Мен колума ура албайсыз дейт. Колуң тос урам дейт, ура албайсыз дейт. Эмне үчүн ура албайм? Колду тос дейм дейт. Сиз мени ура албайсыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртеңки намазды жамаат менен окуган адам Аллах Тааланын кароосунда, коргоосунда деген, мен баамдатты жамаат менен окуп келип, сиз мени ура албайсыз дейт. Мен Кудайдын карамагындамын дейт. Алланын коргоосундамын дейт. Агайдында колудан жанагы таягы түшүп, садакта я Расулаллах, о Алланын элчиси, чындыкты айттың, мен ура албайм. Бул хадисти уккандан ким урмак?